несін башқарып келдім де. Ақырғы жұрға чейін. Уландан бұрда сіз боласыз ба? Иә. Уландан бұрда сіз боласыз ба? Уландан бұрда. Саламатсыздар бы, құтманды күніңіздер менен учурда эфирде учур маселеси көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышы. Бүгүн биз алдыда Кыргыз элин күтүп аткан маданиятыбыздагы бир олуттуу окуя жөнүндө сөз кылганы олтуруп атабыз. Бул окуя Ош шаарынын Түрксой эл аралык маданий уюму тарабынан Ош шаары түрк дүйнөсүнүн борбору деп жарыяланып, 20-сынан баштап 23-үнө чейин Ош шаарында бир түрк дүйнөсүнүн орчун окуясы, маданиятынын орчун окуясы болгону турат. Ушул олуттуу окуянын тегеретесинде боло турган иштер жагдайында сөз кылганы студиябызга маектеш кылып Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана туризм министринин орун базары Нуржигит Кадырбековду чакырганбыз. Урматтуу телегөрүүчүлөр, бул көрсөтүүбүз дагы дайымкыдай эле түз эфирде. Демек, өзүңүздөрдүн сурооңуздар, сунушуңуздар, кайсы бир мындай бизге кызыктуу боло турган ойлоруңуздар болуп калса, студияга түз телефон чалып, биздин маектешүүгө аралашып кетсеңиздер болот. Сиздерден суроо алып, сурооңуздарга жооп берүүгө биз дайым даярбыз жана куштарбыз. Биздин телефонубуздун номери экраныңыздарда жанып турат. 67 11 41 телефону. Ошондой эле эл-фм радиосунун угуучулары дагы ушундай эле мүмкүнчүлүккө ээ. Анткени алар дагы биздин ушул студиядагы маекти түз кошулуу менен угуп жатышат. Эмесе сиздерден суроо, сунуштарды күтүү менен көрсөтүүбүздү баштай берсек, биздин бүгүнкү маектин тег жайы жөнүндө көрүүчүлөргө кабарлап койдук. Ушул Ош шаарынын түрк дүйнөсүнүн борбору деп жарыяланып калышын шарттаган да бир топ иш аракеттер болсо керек да. Ушу сөздү ошондон баштасак. Ассаламу алейкум. Эми Түрксой деген баягы түрктөрдүн тилинен кыскартылып калган да. Бул баягы түрк культура санатлар ортак йөнөтүмү деген Түрксой деп кыскартылып калганда, негизи түрк дүйнөсүнүн түрк тилдүү мамлекеттердин маданиятын сактоо аркылуу кийинкилерге өткөзүп берүү, ортодогу ынтымакты бир туугандыкты бекемдөө максатында убагында 6 мамлекет Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Түркменистан, Азербайжан, Туркия 93-жылы ушул келишме кол койгон да, маданият министрлери кол койгон. Андан кийин уюм түзүлгөн, андан кийин бир топ иштерди аткарып келатат. Анан буга чейин бир топ шаарларды түрк дүйнөсүнүн маданий борбору деп таанып келишкен. Мисалы, Мары деген шаар бар, бул Түркменистанда, Шеки деген шаар бар, бул Азербайжанда, Кастамону деген шаар бар, бул Туркияда, өткөн жылы Түркистан болду, бул Казакстанда, Татарстандын борбору Казан шаары болгон экен. Анан Кудай жалгап, быйыл биздин Ош шаарыбыз түрк дүйнөсүнүн маданий борбору деп танылып атат. Бул жөнөкөй иш болгон жок, анткени кыргыз дипломаттарынын, кыргыз коомчулугунун, маданият министрлигинин дагы мындай узакка созулган иш аракетинин акыбети болду. Эсептен дегенде, өткөн жылы кат жиберилген. Кат жиберилип, ушул негиздеме керек да. Андан кийин 36 жыйын болгон. 36 жыйында ошо Түрксойдун кеңешмеси болгондо, декабрь айында, өткөн жылдын декабрь айында бир добуштан Ош шаарын түрк дүйнөсүнүн маданий борбору деп таанышканда, ошол жерде Ош шаарынын мэри Талайбек мырза менен Секимов мырза биздин министрликтин статкачысы экөө презентация кылып берген. Албетте ага чейин бардык деңгээлде макулдаштырылган болчу. Мамлекет башчыбыз кабардар эле, өзүнүн позициясын турумун айткан. Биз тууралуу мындай жакшы пикир түрк дүйнөсүнүн борбору деп аталып калышына Ош шаары бир топ жөндүү болсо керек. Анткени ошолордон бир топ жашы боюнча долу бир топ бай тарыхы бар, кандай дейсиз? Албетте, сиз баягы мага жакшы пас чыгарып бердиңиз да. Негизи Түркия мамлекетинин тарыхын деле караңыз, ошол эле Анатолу бардыгын бириктиргенде Ош шаарынын тарыхына жетпейт да. 3000 жылдык юбилейди биз 2000 жылы өткөзгөнбүз Ош шаарынын. Эмнелер гана көрбөдү, жибек жолунда жайгашкан шаар, экономикалык, социалдык, маданий борбор болгон шаар, канча тарыхый булактар, канча тарыхый фактылар, канча тарыхый сырлар жатат.
Ошон үчүн бул өзүнчө бир аргумент. Азыр карасаңыз, мына Ошко барганда чыгыштын колорити кадимкидей байкалат да. Мындай чыгыштын шаар экендиги. Анан экинчиси, мына Сулайман-Тоо ЮНЕСКО дагы баягы мурастардын катарына кирип катталган да. Ошон үчүн бул эки негизги фактор болду. Чынчына келгенде, эгер Ош шаарынын тарыхын изилдеген адам болсо, чыныгы мындай маданий дагы тарыхый да борбор экенин эч ким тана албайт. Анткени бул жерде карасаңыз, мындай ар түрдүү убагында Кыргызстан ушундай абалда болгон да, азыр деле ушундай эмеспизби? Муну баягы чет өлкөлүктөр политология илимдеринин аалымдары жанагындай империялардын чеги деп коет да. Качан болсо империялардын чеги болгон экенбиз. Бул жактан Орус империясы, бул жактан Перс империясы, бияктан Кытай империясы, кээде англиялыктардын кызыкчылыгы болгон. Ошол доорлордо, ошондой бир шарттарда өзүнүн маданиятын сактап калган ордо чыныгы түрк маданиятынын борбору деп аталышка татыктуу деп эсептейм. Келген меймандар мындай бир кызыгып көрө тургандагы ошол тарыхка байланыштуу көп жайлар да бар эмеспи? Албетте. Анан ошол жанагы бул түрк дүйнөсүнүн борбору деп жарыяланышы бизге да бир топ жоопкерчиликти, сиздерге, Ош шаарынын жетекчилигине бир топ жоопкерчиликти жүктөп, бир топ түйшүктүү иштер аткарылды болуш керек да. Камылгалар кандай жүрдү? Эми билесизби, бир жакшы бир саптар эсиме келип атат да. Куруш үчүн даңгыр жолду кан жолда дегенде тепсеш керек чал чыкты деген бир сөз бар да. Чындыгында бир жакшы нерсеге себеп болду бул. Баягындай боёло баштаптыр да. Жакшынакай атайын архитекторлор иштеп атат, дизайнерлер иштеп атат. Иши кылып шаарыбыздын көркү дагы, наркы дагы башкача боло баштады. Анан программа, маданий программа түзүлүп атат. Ошол мезгилде экиштен бир иштеп бизнес форумда өтмөкчү, конференцияда өтмөкчү. Бул адамдардын илимине, рухуна, акылына пайдалуу бир иш-чара болот. Ошол мезгилде Кыргызстандын бир туристтик көрүнгөсүнүн ачылышына, потенциалынын ачылышына да себеп болгон иш-чара болот. Азыр аябай жакшы даярдыкта жүрүп атат. Анан баягы бириккен иште береке боло деген азыр мына өкмөтүбүз баш болуп президенттин көзөмөлүндө ушул саатта азыр президенттин аппаратынын башчысы Досал Акбаралиевич чыйын өтүп атат. Ошонун дагы кандай бир жакшы теңдүү өткөзөбүз деген мааниде. Бизде министрдин орун басарлары да ошол жакта жүрөт деп. Азыркы учурда биздин министрибиз Азамат Капарович Ош шаарында жүрөт. Биздин ушул иш-чара бүткөндөн кийин Кудай буйрса Ошто маалымат жыйыны башталат. Мэр менен биздин министр катышкан. Андан кийин Кайрат Олжобаевич да ушул жакта иши кылып, биздин мына маалымат департаментинин кызматкерлери да кетишти. Анткени муну бир жогорку деңгээлде чагылдырып бериш керек да. Кудайга шүгүр, баягы көчмөндөр оюнунда бир топ тажрыйба топтоп калган экенбиз. Ошонун бир пайдасы тийип атат. Жакшы. Эми окуянын өзүнө келсек, элдин бүйрүгүн сыткандагы ошол 3 күндүн ичинде Ош шаарында кандай окуялар, кандай иш-чаралар, маанилүү жыйындар болуп өтөт деп карап отурат болуш керек. Азыр ошону бир тизмектетип айтсаңыз, кайсынысы? Эми дегенде мына 16-сынан баштап келе башташты коноктор. Анан 19-унда аэропорттон тосуп алыш керек, расмий адамдар тосуп алыш керек, анан маданият кызматкерлери болот. Дегенде эле мына мэрдин сүмөлөгү болот. Андан кийин кабыл алат дегендей. Ошондон кийин бир этно көргөзмөлөр, этно фестивалдар болот. Мисалы, Ошту билгендер билет, драмтеатрдан баштап Ош Нуру деген мейманкананын аралыгы аябай бир жакшы жай. Ошол жерде тамак аштардын, этно маданияттын көргөзмөлөрү да болмокчу да. Андан кийин эл аралык бир топ фестивалдарда жеңип келген биздин Коркут ата деген жакшы пьесабыз бар. Кайрат Олжобаевич автору. Ошол тандалды, ошону көрсөтө турган болду конокторго. Бул мындай абдан бир мааниси терең эмеспи, философиялык да мааниси бар. Өлүмдөн корккон биздин бир даңазалуу инсаныбыздын жашоосу аркылуу мындай адамга талим тарбия бере турган өтө бир терең мазмундуу пьеса да. Негизинен ошолор болмокчу. Анан негизги иш-чаралар 20-сында болот. 20-сында болот. Аларында эң башкысы мына Сулайман-Тоо, түрк элдеринин маданияты Сулайман-Тоодо деген
Алымбек татка комплекс бар, ошол жерде болмокчу. Анан ошондон кийин достук ынтымак жүрүшү болот. Алымбек татка комплексинен Борбордук Сүйүнбаев атындагы стадионго чейин жөө келишет. Саат 20-да президент катышкан иш-чара башталат. Ал түз алып көрсөтүлөт. Азыркы мезгилде мына КТРдин командасы даптаяр, ПТС менен иштегенге. Ал эми Сулайман тоонун түбүндөгү иш-чараны ЛТРдин командасы даптаяр турат да. Ошон үчүн баягы ынтымак менен кеңешип иштеп атабыз. Анан негизинен чагылдырганга ушу жергиликтүү журналисттерди мобилизацияладык. Анткени азыр эми информациянын заманы. Ар бир бул жактагы агенттиктин, маалымат агенттигинин ал жакта өкүлдөрү бар экен. Анан ПТФ деген аз технология жетишип калган. Региондорго ошолор аркылуу маалыматтар жеткизип турабыз, Кудай буюрса. Анан негизги кийинки күнү ошол бизнес форум болмокчу. Ага чейин дагы конференция каралган. Анан гала концерт болот. Анан конокторду узатабыз, Кудай буюрса. Ошолдо окуялардын орчундусу катары түрк элдеринин, түрк тілді элдеринин этно фестивали деп көрсөтүлүп тур, программаны карап отурганда көзгө дароо урунат экен. Ушул фестиваль эмне болгон фестиваль? Анан кийин буга бизден сырткары дагы сырттан көркөмдөрдүн чеберлери келиштиби? Кайсы өлкөлөрдөн келишти? Албетте, мына өзү Түрксойго мүчө 14 мамлекет бар. 6 тагыраак айтканда мүчө эмес, 6 мүчө, 8 байкоочу. Ушул 14 мамлекеттен турат Түрксой уюму. Анан эмне менен каржыланат? Ошол өлкөлөрдүн маданият министрликтери каржылайт. Анан ушундай бир иш-чаралар болгондо университеттер, жергиликтүү мекемелер, өзүнүн башкаруу органдары аларда каржылап берет да. Анан көптөгөн баягы ЮНЕСКО сыяктуу СНГнын баягы маданий фонду менен окшогон уюмдар менен аябай жакшы байланыштары бар. Айтор бул багыттарда мына мисалы абдан одут даярдык болуп атат. Этнофестиваль деген эмне? Этнофестиваль деген ар бир улуттун, ар бир элдин маданиятын өзгөчөлүгүн көрсөтүш деген эле сөз. Мисалы, баскан турганыбыз бул маданият, кийген кийимибиз бул маданият, жеген тамагыбыз бул маданият, саламдашуунун өзүнчө маданият бар бир элдеш. Музыка бул өзүнчө маданият, бийлерде өзгөчөлүктөрү бар. Ошолордун баардыгын көрсөтө турган бир платформа болот да. Тамак аштардан баштап ошо ыр, би, музыка, анан кийин балким видеороликтер. Айтор ошого бир платформа түзүп беребиз. Анан кайсыл өлкө кандай даярдык менен келсе, ошону көрсөткөнгө мүмкүнчүлүк болот. Анан бул жерде мындай жабык болбойт, элдер кыдырып көрүп, ошол маданият менен таанышкан абдан маанилүү да. Бир сөз бар го, адам кимге душман дейт, билбеген нерсесине душман дейт. Кантип ынтымак кылабыз, кантип жүрөктөрдү баштарды бириктиребиз. Адамдар бирин-бири тааный баштаганда, элдер бирин-бири тааный баштаганда ынтымак ошондон келет. Кантип таанытабыз? Ушундай окшогон фестивалдар менен өзүбүздүн маданиятты сунумдасак, таанытсак, анан келгендер, көргөндөр ошол аркылуу мындай бир туугандык сезим пайда болот деген үмүт бар да. Адатта биздин эл деги эле ушу фестиваль деген атай өзүнүн орундары, анан ага коюлган байгелери менен белгиленет эмеспи? Бул ушул биздин фестивалда дагы ошондой орундар каралып, байгелер бөлүнгөн эмеспи? Эми ал балким бир кызыктырыш үчүн же болбосо стимул бериш үчүн ошондой бир мүмкүнчүлүктөр каралып аткандыр. Бирок фестивалдын максаты ал эмес. Фестивалдын максаты жөн эле ар бир элге өзүнүн маданиятын таанытышка мүмкүнчүлүк берүү. Анан билесиз эми түрк дүйнөсүнүн маданияты окмуш, казактардыкы деле, өзбектердики деле, татарлардыкы деле, түрктөрдүкү деле, түркмөндөрдүкү деле ар бир уникалдуу да. Бир адамдын айткан сөзү мага абдан таасир эткен. Эгерде дейт асмандагы жылдыздардын баардыгын бириктирип койсо, азыркыдай кооз болмок эмес да. Бөлөк-бөлөк болгон үчүн кооз. Бирөөсү жымыңдап турат, бирөөсү кызгылтым, дагы бирөөсү көгүч, дагы бирөөсү сары дегенде, дагы бирөөсү ак. Ошентип балбулдап турган үчүн аябай кооз, ар бир уникалдуу да. Ошол сыяктуу маданияттар дагы мындай бири-бирине окшош, ошол эле мезгилде бири-биринен айырмаланат. Анан биз көп түрдүүбүз, бирок бирибиз деген эле идеологияны бериш керек болуп атат. Ушуну менен ошол максатка жетебиз деген ишенич бар. Сиз жанагы маданияттар окшоштагандан кийин айырмалуу дагы дегенде, ушул азыр сөз болуп аткан эмеден четкерээк, маселеден четкерээк бир ой көңүлгө кылт эте түшүп атат да. Сиз эми студияга келип отургандан кийин жалаң эле ошол түрк дүйнөсүнүн борбору жөнүндө эмес, сиздин ушу Японияда окуп иштеп жашап калганыңызды билебиз да. Анан кийин укмушта илим менен билимдин дүркүрөөнүп аткан учурларында көп чоң өлкөлөр, чоң элдер өздөрүнүн түпкү маданияттарын унутуп койду да. Анан кийин ушул менин пикиримде, бул пикирге көпчүлүк эле кошулат болуш керек. Японияны канчалык ошо жанагы илимдин, технологиялардын, укмуштай башты айланткан технологиялардын
заманында өздөрүнүн түпкү маданиятын жоготпой сактап калган эл катары билет да. Анан барып калгандар айтып калышат, кайсы бир жагынан биздин маданиятыбыз Япон маданиятына бир окшошуп кеткен жагдайлар бар деп. Сиз ушул нерселерди байкадыңызбы? Кегеле ушу өтүп аткан фестивалдын дагы максаты, фестивалдардын иш-чаранын максаты өзүбүздүн жана түпкү маданиятыбыздын тегинликте өзүлдөө эмеспи? Эми билесиз да, мамлекетти, элди коргоштун эки жолу бар. Бирөө сырттан коргойт, бирөө иштен коргойт. Биздин аскерлерибиз курал жарагын кармап, сырттан коргоп турат да. Душман кирсе, катылгандын катыгын беребиз деп. Мекен ошондой, мекен курбанчылыкты талап кылат. Жөн эле мекен болуп бербейт. Ал үчүн баягы жаныңды бергенге даяр болушуң керек. Ошол мекенди эгер жокерлерибиз сырттан коргоп турган менен ичиндеги маданият сактай албасак, эл жок болуп кетет. Маданият бул элди иштен сактай турган фактор да. Ошон үчүн эмне үчүн түрк дүйнөсү ушул маданиятты сактайлы деди? Маданият сакташ үчүн дагы мекенди коргогондой мээнет керек. Жөн эле сакталбайт да. Азыр өзүбүздүн элде жерде жүрүп маданиятты унутуп калгандар канча. Мына мисалы тайынан билгендин жарымын апам билет, апам билгендин жарымын менин карындашым жежем билет. Ошентип отуруп жок болуп кетишке болбойт экен да. Ошон үчүн ошо окшогон баарлашуу аркылуу, диалог аркылуу, иш-чаралар аркылуу, ошо окшогон акциялар аркылуу биз бири-бирибизди тааныйбыз, ошол эле мезгилде өзүбүздү тааныйбыз. Адам өзүн таанымайсан сактай албайт. Мына мисалы караңыз. Биз Брэд Питт ким десе жакшы билебиз, Анджелина Жолини жакшы билебиз, Шаши Капур, Раджи Капур, Митхун Чакраборти дегенде бардыгы билет. Бирок кечеге эле өткөн биздин залкар Мухаммед Токтобаевди унута баштагандар бар. Азыркы заманда чыгып аткан актерлорубуздун өңүн көрүп атабыз, бирок тааныбайбыз. Өзүбүз тааныбасак анан кантип биз өнүгөбүз? Япондордун өзгөчөлүгү ошондо. Биринчи өздөрүнүн жазуучуларын үйрөнөт, биринчи өздөрүнүн адабиятын, маданиятын, өздөрүнүн жылдыздарын, өздөрүнүн актерлорун үйрөнөт, андан кийин дүйнөнү тааныйт да. Эми параллелдүү кете берет, бирок өздөрүнүн жакшы тааныйт булар. Эмне себептен дегенде, мына бизге окшоп тилибиз менен биз техниканы түшүнө албайбыз, тилибиз менен илимди өздөштүрө албайбыз деген түшүнүк жок. Япондор бүт бардыгын япон тилине которгон, ошого карабай караңыздар, алардан Нобель сыйлыгынын лауреаттары чыгып атат. Өзгөчөлүгү ушунда. Экинчиден мен карате менен бир аз машыгып калдым. Каратеде эки түшүнүк бар да, бири ката деп коет, жалгыз туруп алып бир формаларды көрсөтөсүң. Анан экинчиси кумите деп коет, экигеден мушташат. Айтат да, кумите бул технология дейт. Технология күндөн күнгө өнүгүш керек дейт да. Бирок ката сакталыш керек, анткени ал маданият дейт. Маданият сакталыш керек, илим, билим, технология өнүгүш керек. Эгерде ушул принциптерди айкастырсак, биз дагы кыргыз маданиятын, түрк маданиятын сактап кийинки муундарга аздекте өткөзүп бере алабыз. Турада мисалы ушул эле сөздү улантсак, анан кайрадагы жанагы Ош шаарындагы чоң окуяга келебиз. Ушул япондордун баягы сакталып калышынын дагы бир түбү ушул үй бүлөдөн коом курулат да. Үй бүлөдөгү бардык орундардын өзүнүн жайында ошол боюнча келаткандыгы болсо керек. Кандай дейсиз? Эми туура эле, аларда баягы күрүч иштетүү маданият болгон да. Айтпайсызбы, кыргыздардын маданияты менен япондордун маданияты окшош деген сөз бар деп. Эми окшошуп кетет, өңүбүз окшош, калган окшош эмес. Мисалы биз бир аз мактанганды жакшы көрөбүз. Алар баарында жашырган мындай жупуну мактанганды жакшы көрбөгөн эл болот да. Ошол жагы бар. Экинчиси баш ийүү маданияты аябай күчтүү. Бизде мындай бирөөгө баш ийиш кыйын го. Анткени ойлоп көрсөм, биз Евразиянын чордонунда жашап турбуз. Бул жагын карасаң деле кеңирсеген тала, бул жагын карасаң деле кеңирсеген тала. Тагасына тарынгандар абасына кетип калып, абасына тарынгандар дагы бир аяштасына кетип калып, эч кимге ыраазы болбогондор түнү менен көчүп өзүчө деле жашай берген бир замандар болгон да. Бирок аларда коомдон ким бөлүнсө, эң оор жаза ошо болгон. Өлтүрүп койгон эмес, атып койгон эмес. Ким коомдон бөлүнсө, анткени ал ансыз деле бир балекетке туш болмок да. Коом менен жашай алгансың, коом жок жашай алган эмессиң. Коомдон чыкпаш үчүн коомдук өзүңдүн милдетиңди так аткарыш керек болчу. Улууга баш ий, сага бөлүнгөн милдеттерди так аткар, эч ким сага мындай кемчилдигиңди айтпагандай деңгээлде иштешиң керек болчу да. Ошол маданияттагы деле бар. Буларда коллективизм деп коет, ошого сенсей деп коет, өздөрүнүн устаттарын, сенпай деп коет, өзүнүн улууларды сыйлаш маданияты, бир сөз айтсаң эки кылбастыгы. Анан ушунчалык бир ошон үчүн өнүгүп атат да буларда. Мисалы элестетип көрүң, Японияда булардын маданиятында склад деген жок. Заводдордо склад жок. Неге билесизби? Анткени биз складдарда эмнелер сактайбыз, сырьён сактайбыз да. Алар сактай турганга зарылдык жок да. Эмне себептен дегенде, ким алып келип бериш керек болсо, керек өлчөмдө, керек секундда алып келип берет, иштетип коет, кийинкиси кийинки учурда келе берет. Ушундай бир маданиятка көнгөн эл. Ошон үчүн биздин маданият дегенде эле опера, балет, театрды түшүнгөнүбүз да жакшы, бирок маданият бул адамдын ички абалы, баскан турганы, адамдын руханий көрөнгөсү, адамдын дүйнө таанымы, ушул жагынан алып караганда дагы көбүрөөк иштешибиз керек.
Эми ошол Оштогу, Ош шаарындагы жана маданият күндү ачылыш салтанатынын күндөрүндө Ош шаары цивилизациялардын борборунда деген да бир ошол жыйын конференция, илимий практикалык конференция. Ошондо мисалы бир Ош шаарынын маданиятына, жалпы түрк маданиятына бир топ жаңылыктарды алып бир кызыктуу маалыматтарга ээ болобуз деп. Конференция ошон үчүн уюштурулат да. Конференция дагы бир өзүбүздүн архивди, өзүбүздүн интеллектуалдык багажды дагы байытсак деген ниет менен да. Анткени бир баш жакшы, эки баш андан да жакшы деп коет. Бул жерге жөнөк адамдар чакырылбайт, чоң алымдар келет, профессорлор келет, ошолордун баардыгы өздөрүнүн материалдары менен келмекчи. Азыр телефон чалып бар экен, угуп жооп берип коючу, кетип калды электи. Алло, кандай яшысыңыз? Жакшы, саламатсыз. Силердин сурооңузду көрүп жатам эфирде. Мен кечээ шамдын күнү Сулайман тоonu барып көрүп келдим. 30 жылдан бери энди бардым. Жакшы Сулайман тоо. Кош, дүйнөдө бир эки жерде гана мындай жер бар. Бул жерде мен капа болгон жерим миңдеген жолбор жилистер жок болуп кетти. Ошол жерде жок экен. Коп койсоңор туристтер келет, чет мамлекеттен меймандар келет. Өтө жакшы болмокта. Эмне жок экен деди? Эндеги жакшы. Азыр эми туура айтып атасыз. Бир учурлар болду, баягы Советтер Союзу. Илбирс жок экен деп. Илбирс? Дүйнөнүн бир өлкөсүндө, бизден башка бир өлкөсүндө Илбирс жок экен дейт. Ошону коргоп калыш керек го деген жагдайда сөз айтылды. Айлан Сулайман тоого Илбирсти кое бербесек, Кыргызстандын экинчи шаары эми албетте жаратылышты сыйлап урматташ керек, бирок адамдардын коопсуздугу менимче баягы музейдин ичине коюш керек деген маселе болбосо керек, бирок музейдин ичинде бар. Бирок биз ушул музейдеги экспонаттарга аябай мындай кызгануу менен мамиле кылып атабыз да. Анткени азыр биз жөнүндө телефильм тарталы дегендер болуп атат да. Анан ошо музейди тартсак дейт, биз тарткан уруксат бербей атабыз. Анткени баягы бир жагы сыр болуш керек. Сыр болуш керек. Анан экинчи жагы мисалы Шанхайда бир циркте болгонмун. Циркте биринчи кызматкерлер видеого тартпаңыздар деп эскертип чыгат да. Ошолордун баардыгы байкалып турат. Ким тарта турган болсо чара көрүлөт да. Ошол сыяктуу эле бизде эле сакташыбыз керек. Бирок экспонаттар дагы байытсак болот. Ошого окшогон агайларыбыз, абаларыбыз сунуштарын берсе дагы жакшы болот эле. Анан Сулайман тоону дагы жарыктандырыш маселеси бар. Турникеттерди коюш керек. Цифровизация бул тоодо деле болот экен да. Эгерде эми адам фактору бар да. Азыр мисалы билет алып кирип атат, канча чөнтүктөр кетип атат, аны директор өзү деле көзөмөлдөй албайт экен да. Ошон үчүн ушулардын баардыгын жолго койсок, анан каражат көбөйө турган болсо, ошонун эсебинен дагы көп бактарды эгип, кооздоп, инфраструктурасын жакшы кылса болот, Кудай буйрса. Азыр ошол жанагы түрк дүйнөсүнүн маданий борборду жарыяланыштын ачылыш салтанатына келген, сырттан келген коноктордун көңүл буруп, көңүлүндө алып кете турган жагдайлардын бири ушул Сулайман тоо музейи болсо керек да. Албетте. Бул өзүнүн баягы бир өзгөчөлүгү менен ушул көңүлдү бөлөт болуш керек. Анткени үңкүрдө жайгашкан, тоодогу табигый үңкүрдө жайгашкан мындай музейлер дүйнөдө көп деле болбосо керек. Ал жерде биздин флорабыз бар, ал жерде биздин фаунабыз бар, ал жерде биздин тарыхыбыз бар, ал жерде биздин маданиятыбыз бар, ал жерде биздин кылымдар бою колдонуп келген буюмдарыбыз бар, эмеректерибиз бар дегендей. Ошол аркылуу биздин тарыхты тааныйт, ошол аркылуу биздин тамыр тууралуу буларда пикир пайда болот. Эми көчө, Оштогу көчөлөр эми бардык өлкөлөрдө бар да, көчө деген бардык жерде бар, дарак деген бардык жерде бар, үй деген бардык жерде бар. Бирок тарткан нерсе оригиналдуулук экен да. Мисалы Москвага эмнеге барабыз? Кремлди көрүш үчүн, Кызыл Аянтты көрүш үчүн. Анткени башка жерден барган бул Россия тарыхы же Эрмитажды көрүш үчүн барабыз Питергечи. Тарыхы тууралуу мындай кабар берет да, өзүнө тартып турат. Ошон үчүн биздин оригиналдуу көрсөткөн борборлорубуздун бири ушул музей. Андан тышкары Сулайман тоонун аркы, сырткы музейи бар түбүндөгүчү. Андан кийин Сулайман жанагы Акбура дарыясынын өзүнчө тарыхы бар. Акбуранын жээги азыр аябай кооз болуп калган, инфраструктурасы жакшы болуп. Айтор сейилдейин десе сейилдегенге жакшы шарттар түзүлөт, ойнойм десе буга шарттар түзүлөт. Атайын маданий программа каралган. Анан волонтерлорду бөлүп коелу деп атабыз. Ар бир адам мындай көңүлдүн сыртында калбасын да. Дүкөнгө барам десе ал жакка эшип бара тургандай иши кылып, меймандарга эмне керек? Жакшы мамиле керек, жакшы сервис керек. Кээде билесизби, барган жерде мындай бийик үйлөргө эмес, же бир оюн зоокко, же бир программага эмес, адамдардын мамилесине ыраазы болуп келесиң. Ошого да көңүл бөлүш керек. Бул фестиваль ачылышы менен эле бүтүп калбаса керек. Анткени жыл өзү
Ош шаары түрк дүйнөсүнүн маданий борбору деп жарыяланбадыбы? Демек ушул тарыхдагы иш-чаралар жылдын аягына чейин уланат болуш керек. Ошолордон дагы айтып кетсеңиз. Баягы аксакалдар келип батасын берип кетсе деген сөз бар го. Ошол сыяктуу бул баягы бата берилген эле да, старт берилгендиги. Өзү старт Норузда башталган. Башталыш керек болчу. Бирок мына сүмөлөктө ошондон башталып атат. Андан кийин жыл бою ар түрдүү иш-чаралар болот. Андан тышкары Кудай буйрса көрөс. Ушул иш-чаранын берекеси менен Ошко туристтер көбүрөөк келет. Мунун өзү ошол иш-чаранын уланышы, ушул иш-чаранын акыбети, пайдасы деп айтсак болот. Андан тышкары мына азыркы эле маалыматтар боюнча бир 30га жакын маалымат каражаттары чет өлкөдөн кызыгууларын билдирип атат да, катышсак деп. Эми аккредитациядан өтүш керек, ошолорго уруксат берилет. Ошентип мындай кызык абдан күч ортолордо бир топ иш-чаралар болмокчу, интеллектуалдык, маданий иш-чаралар уланып турат, Кудай буйрса. Айтор ушул Ош шаарынан бүткүл түрк элдеринин маданиятын үйрөнүүгө жакшы бир шарттар түзүлөт. Келе турган меймандардын тизмелери дайым болуп калды болуш керек. Жанагы ушул иш-чарага 3-6 өлкө, андан сырткары 8 өлкө байкоочу деп атпайбыз. Бардыгынан тең келе турган болдубу ушул? Бардыгынан келишет. Бардыгынан келишет. Анан негизинен мындай да формат, мындай да расмий адамдар, анан маданият кызматкерлери, анан журналисттер келишет. Анан президент катышкан чоң иш-чарага катышып, программаларга катышып, сүйлөй турган сөздөрүн сүйлөп, жазчыларын жазып, айтчыларын айтып кетишет. Бул өтө маанилүү, анткени ошол бийликтеги адамдары ошол өлкөлөрдүн расмий өкүлдөрү. Өткөндө ушул болуп аткан окуя жөнүндө сөз кылып, Кыйсат Молдокасымов, белгилүү тарыхчы, Мурас фондунун директору, киши менен маектешип олтурганда айтты да, ушу мисалы башкасын айтпаган күндө дагы ушул Казакстандын Түркөстан шаарынын ушу маданий борбор катары жарыяланышы ошол жыл Түркөстан шаарына укмуштай чоң бир пайдаларды алып келди. Шаарды шаар катары тааныштырып, андан сырткары шаардын көркөмүн көркүнөштүрүүдө да бир топ иштер болду деп. Ушундай пайда, ушундай натыйжа Ош шаарында болот деп ойлойсузбу? Болуп атпайбы? Болуп атат. Анткени кээде мындай өнүгүшкө жакшы бир негиз керек да. Ош шаарында ансыз деле жакшы иштер кетип атат, бирок бир максаттуу ушул багытта иштейли деген бир жакшы болуп атат. Азыр жакында эле ошол алар жанагындай бир территориалдык аймактарга бөлүп койгон, Бишкектеги райондор эмес. Ошонун башчыларынын бирөөсү айтып атат да, такыр уйкуну деле унуттук депчи. Жубай айтып атыптыр, мындай арыктап да кетти депчи. Азыр мындай күндүр-түндүр иштеп атышат. Бишкектен дагы барды, президентибиздин жеке көзөмөлүндө өкмөт башчысы өтө катуу карап атат бул маселени. Анткени бул Кыргызстандын жүзү. Эртең бир сүүнү коноктор келип кандай пикирде кетет, бул өтө маанилүү. Анан баягы кыргызым, жылдызым, биз меймандос элбиз, кыйын элбиз, аякты чапканбыз, буякты багынтканбыз, айга алкынганбыз, күнгөнгөнбүз дегенибиз менен ал өткөн заман. Азыркы заманда дагы биз тууралуу башка бирлер жакшы бир пикир айтканга жол ачыш керек да. Анан эми глобализация заманында төбүбүз көрүнмөй сайын бизге инвестицияны келиши кыйын. Анан ушундай таанылып калгандан кийин, ушун жакшы жагынан бир маданиятыбыз даңаза болуп калгандан кийин туристтер да көбөйөт, ушул жакта бир бизнес ачсам дегендер да көбөйөт, инвестиция келе башташы мүмкүн да. Анткени маданият менен экономика бул эгиз кооздо эле нерсе. Бирисиз бирин элестете албайсың. Ошон үчүн бул кандай болсо ошого жараша. Айтат го, адамдын мүнөзү өзүнүн тагдыры деп. Биз кандай тосуп алсак, кандай мамиле кылсак, шаарыбызды кайсы жагынан таанытсак, ошого жараша келечегибиз болот. Ушуну ар бир жаран унутпаш керек да. Анан бир эле өкмөт, президент кыла турган ишти деп ойлобостон, ар бир Кыргызстандын жараны, ар бир Ошто жашап аткан инсандар менин ишим деп ошол күндөрү түкүрбөй, какырбай, сөгүнбөй, адептүүлүк кылып, жардам сурагандарга жол көрсөтүп, таза алып жүрсө жакшыраак болот эле. Анан ошол адат андан кийин да сакталып калыш керек. Жанагы өзүңүз сөздүн башында айттыңыз, бардык ушу түрк тилдүү элдердин маданиятынын окшош жагы да бар, айырмалуу жактары да бар деп түбү бир деген айтпадыңызбы? Кыргыз элинин сиз айтып аткандай жашоо маданият, коомдук турмушунун маданиятынын мындай бөлүп өзгөчө айта турган жактары кайсы деп ойлойсуз? Кыргыз элинин. Билесизби, биздин элдин жакшы сапаттары аябай көп. Меймандос дейбиз, эми дүйнөдө бардык элдер меймандос. Аны көп мактана бербеш керек. Бирок бизде мындай бир баёолук бар да, тазалык бар. Ишенчек, баё, таза элбиз. Анан ушу жараткан сактап келаткан бир себеп ошо дейм да. Анткени жаш баланы карасаңыз, мындай аябай баё болот, анын рызкысы жеңил да, бирдеме табам деп аракет кылбайт. Ага тескерисинче биз тамак берип, бирдеме алып келип беребиз. Ошол сыяктуу эле бир Кудай берген эл деп пикир айтпайм да. Анан экинчиден бир аз ушул түрк элдеринин арасынан
жалкоолугу жагынан да биринчи орунда турабызбы деп кээ ойлоп кетем. Эми ачыгын айтыш керек да. Эгерде мына жараткан Алла бизге аябай жакшы бир мүмкүнчүлүктөрдү берген да, уулдарыбызды, кыздарыбызды карасаңыз, мүмкүнчүлүк аябай жакшы. Кебетте кеч бир келишкен. Бирок жакшыраак иштесек, биз мындан дагы озбокпуз, мындан да алда кетмекпиз да. Анан үчүнчүсү, ушунча элдердин арасында мындай эң эркеси да бизбиз да. Эмне себептен дегенде айттым го, көчмөн элдерде бир эркелик бар экен. Анткени баягы бул жерде маселе болсо түнү менен тияка кетип калып жашай берген экенбиз да. Отурукташкан элдер болсо, кой, мунун көңүлүн алайын, мунун көңүлүн оорутпайын, болбосо жашай албайбыз. Эртең да жүз көрүшчү күндөр бар деген үчүнбү мындай дипломатиялык сыпаттар аябай күчтүү да. Бизде мындай тарс-тарс бетке айтып койгон жактарыбыз ошондонбу деп да ойлоп коем да. Анан баягы жеген ичкенди көп мактанабыз да, мындай ата бабам жалгыз отуруп тайды жеп койгон экен, койду жеп койгон экен депчи. Адамдын башы бар, төшү бар, ашказаны бар. Ашказан эң төмөндө турат. Ашказанга кирген нерсе менен мактанбаш керек да. Азыр башты иштете турган заман, жүрөктү иштете турган заман, ушул жагын ойлонсок жакшы болот эле. Анан негизинде мындай элибиз аябай байоо, таза. Анан дагы бир жери бар. Негедир башкалардын маданиятын батыраак өзүбүзгө сиңирип алабыз да. Көпчүлүгү Союздун учурунда дагы өздөрүнүн маданиятын сактап калган, керек болсо тамгаларын сактап калган, Грузия менен Армения. Биз болсо өзүбүздүн маданиятты унутуп, кээде тарых сабагында биздин мурда маданиятыбыз жок эле, улуу орус эли келип, анан революция болуп, Ленин биздин маданиятты оңдоп берди, эми адам болдук деп деле окуп жүрбөдүкпү. Ошон үчүн тамырды таанышыбыз өтө маанилүү. Өзүбүздү жакшы жактарыбызды көрүп, ошол эле мезгилде мындай атаандаш керек да, жакшылыкта башкалар менен жарышыш керек, ошондо алдыга кетебиз деп ишенем. Биз табиятыбыздан эле демократиялуу элбиз дегенге кандай карайсыз? Эрке элбиз деген ошол да. Эми демократиянын өзүнүн түшүнүгү бар. Азыр демократияны ахлакратия деп түшүнгөндөр бар, адепсиздик деп түшүнгөндөр бар, оозуна келгенде оттош деп түшүнгөндөр бар. Ошон үчүн мен эрке эл деп атадым. Эми эрке бала, эрке кыз жакшы эле сөз да бул. Мындай оюбузду эркин айткан, тартынбаган, кысылып кыпчыгындабаган эл болобуз да. Анан айтайын дегеним, карасаңыз, эмне үчүн биз башкалардын маданиятын сиңирип алып, анан өзүбүздүн маданиятты кээде унутуп калабыз. Ошону ойлонуп көрдүк да. Азыр бир ушундай бир теория бар экен да, ушундай бир гипотеза бар экен. Көчмөн эл болгонбуз, көчмөндөр качан болсо бирөөгө барат экен да, мындай. Соодага деле барат, басып алганда деле барат. Анан ошол жерге баргандан кийин, ал чөйрөгө киргенден кийин ошонун маданиятын сактаганга аракет кылат экенсиң да, тилин сүйлөп, ошолордун уставы менен жашагангачы. Отурукташкан элдерге келет экен. Конок келгенде коноктун тилинде сүйлөбөйсүң да. Ошон үчүн башка элдерде, отурукташкан элдерде мындай өзүнүн маданиятына ошондой, биз болсо эмнегедир бат таасирленебиз, байкасаңыз, тилибизди деле унутуп калганга даярбыз. Ушул жагы өтө өкүнүчтүү да. Ушул маданият үчүн, ушул эл жер үчүн, ушул мекен үчүн канча баатырлар канын төктү эле. Эгер маданият сакталбаса, эл сакталбайт. Ошонун иш-чаралары менен биз Кудай буйрса кыргыздын маданиятын сактайбыз, байытабыз, өнүктүрөбүз. Биздин негизги миссия ушундай болуш керек да. Бизде азыр ушу биздеги болбой аткан нерсе гендердик теңчиликтин жоктугу. Биз баарысы бирдей болуш керек дегендин пайдалуу жактары кайсы? Анан ошондон зыян алып кала турган жагыбыз барбы? Эми билесизби, ар бир чөйрөнүн өзүнүн маданияты бар, өзүнүн идеологиясы бар. Ушул мындай бир идеология менен биз билбейм эми, балким манипуляция болуп атып деле ойлоп кетем да. Гендердик теңчилик деген бул дүйнөдө бар нерсе өзү. Бул коммунисттердин идеологиясы болгон, бардыгын тең кылабыз деп жүрүп жок болду Советтер Союзу. Эми ар бир адамдын өзүнүн функциясы бар. Эркек эркек, аял аял, бала бала, ата ата, эне эне болуш керек да. Анан бардыгы эле мындай тегиздеп кыркып койгондо, мисалы, биз канат бирдей эмес да. Анан тегиздеп коеюн деп канат кыркып койсоң, уча албай калышы мүмкүн да. Ошон үчүн сый-урмат болуш керек, кадырлоо болуш керек. Анан баарын эле теңдейбиз дегенден маселе бузулабы деп кээде ушуну ойлоп калам. Ошол жанагы өтө турган иш-чаралардын тизмесинде 2-3 жеринде жүрөт жанагы илимий практикалык конференциялар. Буларды кимдер уюштуруп атат, кандай жагдайда уюштуруп атат? Бул университеттин базасында болот. Анткени ар бир ушундай иш-чараларга бизнесмендер да келет. Айтып атпаймынбы? Бизнес, илим, маданият бар айкалышып. Акыркы күнү бизнес форум болот, биринчи күнү илимий конференция болот да. Илимий конференцияга негизинен илим тармагынын кызматкерлери, университеттин мугалимдери, тарых жагында, этнография жагында, филология жагында, маданият, культурология жагында илим изилдеп жүргөндөр келет дагы, анан ачылыштарын айтып берет, илимий тыянактарын айтып берет.
Бир сөз бар го, эгерде сиздин колуңузда бир алма болсо, менин колумда бир алма болсо, сиз мага берсеңиз, мен сизге берсем, жыйынтыгында экөөбүз да кайрадан эле бир алма болуп калат да. Бирок сизде бир идея болсо, менде бир идея болсо, экөөбүз айтышсак, сизде эки идея пайда болот, менде эки идея пайда болот. Идея деген аябай маанилүү нерсе. Мисалы, чоң бизнестер жакшы идеядан башталат, чоң ийгиликтер жакшы идеядан башталат. Ошон үчүн бул баягы идеяларды алмашуу маркети платформасы деп атасак жакшы болот. Жакшы. Эми болуп өткөн жана болуп өтө турган иш-чаралардан кийин, жылдын аягына чейин Жалал Абад шаарында, Ош шаарында өтө турган иш-чаралардын да бир тизмелери белгиленген чыгар. Кайсы айларда? 3 күнүн ичинде деле бир эле Ош шаарында эмес, Оштун региондорунда да иш-чаралар каралган. Коноктордун катышуусунда Жалал Абадта да иш-чаралар. Жалал Абад шаарында да каралган. Эми бара-бара мындай инфраструктураны оңдош керек да. Мисалы, Ош шаарынын инфраструктурасы бир топ жакшы болуп калды. Анткени Оштун 3000 жылдыгы болду. Анан экинчи борбор катары статусу бар. Жалал Абадтагы мындай күндөн-күнгө гүлдөп баратат, бирок бир топ маселелер бар да ал жакта. Мисалы, Өзбекстандын фильмдерин көрсөтөлү, өзбек киносунун жумалыгын өткөзөлү десек, мындай Жалал Абадтагы кинотеатрлардын маселеси бар да. Эми акырын-акырын ага да жетип атабыз. Мамлекет башчыбыздын региондорду өнүктүрүү жылы деген ушул да. Маданияттын инфраструктурасын өнүктүргүлө, экономиканын социалдык багытын өнүктүргүлө деген тапшырма болуп атпайбы. Ошон үчүн мындай жакшы күн, жакшы майрам, жакшы ырлар жөн эле боло бербейт. Аркасында канча эмгек бар, анын ичинде канча чыгаша, канча чарбалык иштер бар. Айтор бүт региондордо ушунун деми эпкени жетип туруш керек. Бир эле Ош шаарына эмес, бүткүл региондорго жетип туруш керек да. Анткени бирөөнү тааныган жакшы, өзүңдү тааныган жакшы, анан бул заманда баштарды, жүрөктөрдү бириктирген жакшы. Билесизби, мына Чыңгыз хаан, Наполеон, же болбосо Македонский эмнеге тарыхта улуу болуп калган? Элдерди бириктирген. Бирок кантип кылычтын күчү менен, канча кандарды төгүп. Азыр ал заман өттү. Азыр элдердин башын жүрөгүн бириктириш керек. Эмне менен? Маданият менен. Бул иш-чаранын негизги миссиясы ошондо. Ушул боло турган же болсо ошол Ош шаарынын түрк дүйнөсүнүн маданий борбору деп жарыяланышын жарыялаган түрк союму жөнүндө сөз болуп атат да. Азыр эми ушул жалпы телевизиялөргө түрк союм эмне деген уюм? Мындай таржымаланан айтып, анан түрк союга Кыргызстан кандай катыша алат? Кандай катышат? Анан Кыргызстан үчүн кандай кызыктуу бир нерселер түрк сою аркылуу бүттү? Ушул жөнүндө да айтсаңыз. Бул эми түрк сою деген, билесизби, түрк сою деген бул канча? 1000 телефон бар экен. Бар экен. Коелучу. Айта бериңиз. Саламатсыздарбы? Саламатчылык, айта бериңиз, сизди угуп атабыз. Мына ушул Ош түрк дүйнө деген кара кыргыз деп дүйнөсү деп эле өткөрсө болбойбу? Кайда барсаң бул түрк атасы болот. Кыргыздын атасы түрк болгон эмес да эч качан. Наоборот, кыргыз түрктүн атасы болгон. Ушуга туура эмес, мына түрк парк деп айтылат дайым. Бул кандай болот буну? Эми чын келгенде түрк деген ат азыркы Түркияга да тиешелүү эмес. Олорду османлылар деп койгон, билесиз да. Бирок биздин расмий саясатчылар кандай ат кабыл алып берсе ошону сактаганга милдеттибиз да. Ар бирибиз өзүчө пикирибизди айта бербейбиз да. Мисалы, 1993-жылы эгемендүү мамлекеттердин тиешелүү адамдары биригип келип туруп ушундай чечимге келген. Аталышын түрк сою кылалы депчи. Эми түрк дүйнөсү дегенде баарыбыз түрк деп ойлобош керек. Эми илимде деле ошондой экен, этнографияда деле ошондой экен. Жанагы же болсо айтор түрк тилдүү мамлекеттер, Алтай бүлөсү анан түрк тилдүү мамлекеттер деп аталып калган да. Чын келгенде туура түрктөр өздөрү деле айтат. Биздин арабыздан эң байыркы эл бул кыргыз эли депчи. Мен Америкада бир түрк менен жашап калдым, иштеп калдым. Анан бирөө сурап атпайбы? Силер дейт Сибирде жүргөнсүңөр, эмнеге бул жака келдиңер деп атпайбы? Бул биздин жер болчу деп дагы бирөө айтып атат. Грек беле, армян беле десе айтып атат да, ону бизден сураба дейт. Мени көрсөтүп атпайбы? Мунулардан сурагыла деп. Анткени булар күчтүү эл болгон дейт, бизди кубалап ийген деп атпайбы? Ошон үчүн кыргыздарга болгон сыйурма Түркияда аябай чоң. Бир дипломат айтат да, мындай кетип атып, дейт, жол тескериге түшүп алыптырмын дейт. Баягы биз айтканбы, против движения. Анан алдынан полицейский тосту дейт. Чоң штраф төлөйм деп отурсам дейт, өңүмө карап туруп, каяктансың деп айтты дейт. Кыргызстандамын десем дейт, машиналарды токтотуп туруп, асланым бурул деп айтты дейт, арстаным бурул мен. Көрсө, Кыргызстандын кыргыз баатырлардын ал жакта мавзолей бар, билесизби, күмбөзү бар. Көрсө, ушу Кыргызстандан атайын кыргыз бир туугандар барып, алардын элин жерин коргонго катышкан экен да, бир туугандык миссиясын аткарган экен. Ошого окшогон тарыхтагы баягы бир туугандык
сезимдер жашай берет экен да. Ошон үчүн албетте элибиздин эң байыркы эле экенин бардыгы билет. Биз буну менен сыймыктанабыз. Кудайга шүгүр биздин улуу бир державабыз болгон. Бирок ал биздин ата-бабалардын мээнети. Азыр дагы биз кыргыз державасын кылышыбыз керек маданий жактан, руханий жактан. Ошон үчүн атабыздын, агабыздын, бир тууганыбыздын айткан сөзү аябай туура. Бирок бул жерде баягы саясий сабаттуулук, саясий бир корректүүлүк деп коет. Ошон үчүн биз ушуларды сактаганга милдеттүүбүз. Бул жерде тилинин теги бир элдер жөнүндө сөз болуп атат. Тилинин теги. Ата тегинин эмес, тилинин теги бир элдердин маданияты жөнүндө. Жанагы Түрксойдун булдансаңыз. Түрксой ошол 93-жылы, 1993-жылы маданият министрлери кол койгон. Анан ошондо баягы түрк культур ve санатлары ортак жөнөтүмү деген баягы биргелешип маданиятты жөнгө салсак деген эле ойда. Анан бара-бара аты да өзгөртүлгөн. Андан кийин